Соңку 2 жылдан бери туристтик мезгилде коронавирус үстөмдүгүн орнотту. Эс алуучу жайларга кошумча милдет жүктөлүп, вирустан сактануу максатында көрүлгөн чаралар биринчи орунга коюлган. Ага ылайык турист босогону аттагандан тарта бир нече эрежелерди аткарууга тийиш. Туристтерди кабыл алган мекеме алгоритм боюнча санитардык эрежелерди сакташ керек. Эшиктен кирген адам биринчи кезекте бутун залалсыздандырып, андан соң антисептик менен колун жууп тазалайт. Жооптуу адам дене таптуу өлчөйт. Эгер оорунун белгилери байкалса, атайын журналга катталып, изоляцияга алынат. Бул эрежелер азыркы учурдагы башкы талап. Өткөн жылга салыштырмалуу Ысык көл жээгинде эс алууну каалаган адам саны арбыды. Коопсуздукту сактоого карата түзүлгөн комиссия туристтерди кабыл алган жайларды текшерип, рейд өткөрүү менен алек. 1300 объект жайгашат бизнес көл районуна. Бардыгын бир жумада 2 жолу рейд кылып текшерип турушат биздин врачтар. Именно туристтик сезонго даярдык болгон жанагы убактылуу ачылган соода түйүндөр, коомдук тамак аш түйүндөрдүн баарын карап, эгерде бузуулар болсо, алгоритмге жооп бербегендер болсо, закон ченеминде штрафтарын салып, же болбосо убакыт берип, маалымат менен методический жардам берип келатабыз. 41 штраф салынган, 91.500 сомго. Андан тышкары 400дөн аштык санитарный сунуштама берилген. Ошонун аткарылышы боюнча азыр деле талыкпай 2 группа иштеп жатат. Айрым эс алуучу жайлар адистерди чакырып, алгоритмди так сактоо боюнча көрсөтмө кеңеш алууда. Алар эпидемиологиялык оор кырдаал туризм тармагына залалы тийбесин деп, оорунун алдын алуу аракеттерин күчөткөн. Ежегодно выставляет ряд норм. Туристтик мезгилде өткөрүү үчүн жыл сайын талаптар коюлат. Албетте суроолор жаралат. Жаңы келген кызматкерлер эрежени билиши керек. Анын үстүнө коронавирус шартында тейлөө улам өзгөрүп жатат. Адистер келип санитардык эреженин иштешин көрсөтүп үйрөтүп жатышат. Биз колдон келишинче нормативдик документтерди сактаганга аракет кылабыз. Бывает, дают нам сотрудника или куратора, или кто-то, кто приезжает и рассказывает, потому что требования каждый год меняют. Мыйзам баарында бирдей, жеке менчик конок үйлөрдө адистер айткан сунуштарды сактоо аракетинде. Общий көргөзгүчтөр жакшы, чет элден да туристтер келе баштады. Ошого жараша биз азыр пандемиялык эрежелер сактап атабыз, санитардык эрежелерди. Келген туристтердин температурасын өлчөп, дезинфекциялоо боюнча иштерди алып барып атабыз алар менен дагы. Жаңы эрежелерди киргизген коронавирус азык-түлүк, тейлөө жана башка көрсөткүч боюнча кымбаттоолорду алып келди. Жугуштуу оору тарагандан бери туризм тармагы да башынан оор күндөрдү өткөрүүдө. Чынында ковидке чейин туризм жакшы болуп келе жаткан. Ковид менен, конечно, баары алмашты, баары өзгөрдү. Биз ар бир сезондун башында, сезон бүткөндө ремонт иштерин жүргүзөбүз, территорияга клад кылабыз. Бүт баары тең быйыл кымбаттап баштады тамак аш продукты, жумуш күчү. Ошондой эле ошону пока актабай эле турат. Расход көбүрөөк болуп атат. Туристтик мезгилге карата жаңы алгоритм иштелип чыккан. Чет өлкөдөн келген жарандар вакцинация алганы же оорубаганы тууралуу ПЦР тестинин документин көрсөтүшү керек. Туризм департаменти билдиргендей, Кыргызстанга эркин кирүүгө 18 өлкөгө уруксаат берилген. Ал эми тизмеге кирбеген өлкөдөн каттаган эс алуучулар облустан коронавируска анализ тапшырса болот. Барлык кабинеттерде, комнаталарыбызда бүт асептикалар эмнелерин баары бар экен, жакшы. 1,5 метрден алыс жүргүлө деп айтып атышат. Да, мы при входе в столовую обязательно обрабатываем руки. Близко ни с кем не общаемся, только контактируем с нашими членами семьи. Мы очень довольны отдыхом. Конечно, соблюдается, потому что на море мы не подходим близко друг к другу, соприкосновений никаких нет. 5 жашка чейинки балдар ПЦР тест бербейт, ошондой эле 72 сааттын ичиндеги ПЦР тесттин ошол терс болуш керек, отрицательный болуш керек. Ошондой эле алны ошол чет элден келатып авиакомпанияларга ошол отрицательный тестти көрсөтүш керек. Ошондо гана бортко отурганга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө ошол сертификат вакцинация деп коет. Ошол 18 мамлекетке ошол сертификатта QR код менен болуш керек. Ошонун негизинде ПЦР тести бербей, ошол сертификат вакцинация менен келсе болот да бизгечи. Ички туристтерге талаптар ошол бул жака келгенде атайын ошол иштелип чыккан эрежелер бар. Ошолорду сактоонун негизинде саякаттоого мүмкүнчүлүгү бар да. Туристтердин агымы июль жана август айларында көбөйүшү күтүлүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2019 жылы Кыргызстанда туристтерден түшкөн киреше $300 миллион түзгөн. Ал жылы Чолпон Ата шаарында эле миллионго жакын эс алуучу каттаган. Былтыр пандемиядан улам эс алуучулар аз болду. Пансионат, лагерь, конок үйлөр 2021 жылдын жайы жемиштүү болот деп тилек кылып, санитардык эрежелерди так сактап келген адамдарды тейлөөдө.
Уланбек Тыйканбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала ТВ 24, Жума Кайрык.